Устаз жолдошум урат. Seni urup tarbiyalayım deydi. Kaşa aytsang ele öldürüp koyam dep. Uşu şariatка туура келеби? Allah бар desem, men özüm жооп берип alam dep. Uruşsak ele men senden narazımın dей берет. Ажылдап кечке деле уруш чыгара бербейм. Жакшылык иштерди көп кылат. Ошону менен жуулуп кетет деп ойлойт. Менин деле сүйлөшкө акым барбы? Сүйлөсө каяша кайтарбай аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп ыйласам, ыйлаба дейт. Колобка харава деп урушат дейт. Колобка деген экен. Аял назик жан десем, гилтейип турасын, каягың назик деп жаман сөздөр менен сөгөт. Zulum туган. Истаусу бин нисаи хайра. Пайгамбарыбыздын осуятын унутпайлы, урматтуу эркектер. Пайгамбарыбыз коштошуп аткан ажылыгында атайы эркектерге кайрылып айткан. О эркектер, кыямат күнгө чейин келе турган эркектер, күчүнө таянган эркектер. Менин тарабымдан аялдарга жакшы мамиле кылабыз деген осуятты кабыл алып койгула. Булар ийрик авыргадан жаралган. Түздөйүм деп аракет кыла берсең, бейиштик аял кылам депчи сындырып аласың. Болбойт анда. Кыйшыктыгы менен сабыр кылып жашагыла деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Ар бир аялда өзүнө жараша кичине кемчилдиги болот. Ошо кемчилдигине сабыр кылып жашоону өткөрүш керек болот. Мына зулумдук, анан жакшы иштерди кылсам эле кечирилип кетет, кечирилбейт. Адамдын укугу бул. 10 мечит салыңыз. 100 суу чыгарыңыз, кудук чыгарыңыз. Бирок аялды урганыңыздын ал күнөөсү менен алар кечирилип кетпейт, билип коюңуз. Таң атчак тең Куран окуп чыгыңыз. 4 ай бериңиз абат, ажылыкка барыңыз. Аялга кылган зулумдугуңуз кечирилбейт. Ал бенденин укугу, ал бөлөк нерсе ал. Ошон үчүн алданып калбайлы да, мындай кылбайлы да.